Пайгамбар төрөлгөн кезде апасы мына ошол нурдун чыгып, бүтүндөй жер бетинин нурдан кандыгын көргөн. ما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكان إلا وكان النور محفوفا وموجودا ومحيطا بهذا المكان. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кай жерге барбасын, ал жерде нурдантып, нурга бөлөп турган. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. Пайгамбар ааламдарга рахмат болуп жөнөтүлгөн, рахмат эле, мээрим эле. كان صلى الله عليه وسلم خيرا للعالمين. Бүтүндөй ааламнан пайгамбар жакшы эле, же бүтүндөй ааламга жакшылык болуп жөнөтүлгөн эле. الله تعالى يذكر فضله على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Аллах Таала пайгамбардын фазилет артыкчылыгын үммөткө баяндап, فيكون هذا الفضل هو وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. акыркы үммөттүн өзгөчө фазилеттүү экендигин баяндап, ал эмнеси менен фазилеттүү артыкчылык десе, мына ошол пайгамбарга үммөт болгондугу менен же булардын арасында пайгамбардын бар болгондугу менен ушундай фазилеттүү артык деп айтат. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. Анткени мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди караңгылыктан нурга алып чыкты. أخرجنا من الكفر إلى الإيمان. Капырчылыктан ыйманга жетеледи. جعلنا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله. Бардыгыбыз Аллага ыйман келтирип, мусулман болууга чакырды. وأن سيدنا محمد رسول الله. Алланын бар экендигине, хак экендигине жана пайгамбар анын пайгамбар экендигине бардыгыбызды үндөдү. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من بمعنى تفضل. Аллах Таала кереметти Кур'анда Аллах Таала бул үммөттү өзгөчө кылды, артыкчылыктуу кылды. Мына ошол аралар өздөрүнүн арасынан бир пайгамбар жөнөтүү менен. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لا نستطيع أن نقدم ثمنها ولكن الله تعالى تفضل به علينا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул баасы жок, бул өзгөчө бир улуу белек болчу. Аллах Таала биз мунун баасын төлөп бергенге, башка кылганга кудретибиз жетпеген алсыз үммөткө Аллах Таала өз рахматы менен муну бизге белек кылып берди. لا نستطيع أن نقدم الشكر والثناء والتقدير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى أكرمنا به. Biz пайгамбарга рахмат, шүгүр келтиргенге кудретибиз жетпейт эле, бирок ошого карабастан Аллах Таала бизди сыйлуу кылып пайгамбарга үммөт кылды. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Аллах Таала ыймандууларды сыйлады, белек берип, куттуу кылды, анткени аларга өздөрүнүн арасынан пайгамбар жөнөттү деп пайгамбарыбыздын ошончолук улуу даражада экендигин баяндайт. يتلو عليهم آياته. Ал келген пайгамбар аларга Аллах Тааланын аяттарын окуп берет. ويزكيهم. Аларды мына ошол нафсин тазалайт, караңгылыктан чыгарат. وهذه التزكية تكون بترك القبائح والرذائل وبالتحلي بالأخلاق الحسنة الحميدة. Ал пайгамбар келип булардын нафсин тазалады дегени бул мына ошол күнөөдөн, бузукулуктан арылып, Аллага, пайгамбарга жакындоо, мына ошол адамдын адеп ахлагын, тарбиятын оңдоду. الله تعالى يقول فيه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Аллах Таала Кур'анда айтат, пайгамбар окуганды, жазганды билбеген пайгамбарды ээрчигендер الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. бирок алар мына ошол пайгамбар тууралуу маалыматтарды Инжилден, Тавраттан көрүшөт. فصفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة في التوراة والإنجيل. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттары Инжилде, Тавратта да зикир кылынган эле. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Инжилде, Тавратта пайгамбарды сыпаттаганда жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырат деп сыпаттаган. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Жакшы нерселерди аларга адал кылат, жаман нерселерди үммөт үчүн арам кылат деп сыпаттаган болчу. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما أرسله باليسر والسماحة كل عسر وكل مشقة كانت موجودة للأمم السابقة بمجيء رسول الله رفع هذه المشقة عنا. Ал пайгамбарды ошол Тавrat менен Инжилде сыпаттаганда бул өзүнүн үммөтүнөн мурдакы пайгамбарлардын үммөтүндө болгон машаккат, кайгы, проблема, оор нерселерди кетирип, жеңилдик, жыргалжышоо тартуулайт деп сыпаттаган. هذا ما يقول فيه ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Мына ошол Инжилдеги, Тавраттагы Аллах Тааланын айткан пайгамбардын сыпаттарын толуктап, Аллах Таала Кур'анда дагы мен Мухаммадтын үммөтүнө колунан келбеген, мүмкүнчүлүгү жетпеген ишти буйрубаймын дейт. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحاء. Демек биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол жумшактык, кечиримдүүлүк, жеңилдик менен келген. شريعة كلنا نقدر عليها. Кандай гана биздин шариатта бизге болгон буйруктар болбосун, бардыгына биздин колубуздан келет. Аллах Таала ошондой бизге жеңилдин берген. شريعة راعى ربنا جل وعلا فيها ظروف وأحوال العباد. فالإنسان غير القادر له رخصة في الإسلام، والمسافر له رخصة في الإسلام، والحامل لها رخصة في الإسلام، والمريض له رخصة في الإسلام. إذن الله تعالى شرع دينا الكل يقدر عليه والكل تحت رعاية الله عز وجل. Аллах Таала бул үммөттү бардык ибадатты аткара ала турган кылып, жеңил шариат менен дин кылып берген. Bizde ooruluğulardı ibadetini özgörse je okubay turганга мүмкүнчүлүгү бар, динди карманганга мүмкүнчүлүк бар, боюнда бар аялдар, кары картаңдар, кандай гана адам абалга, кыйынчылыкка кабылбасын, ошол нерсеге биздин шариат жол берген, ошол нерсеге рухсат берген дин. Аллах Таала бардыгын эмне мына ошол бизге жеңил кылып берген. الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا في يوم في المسجد يحمدون الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى ما امتن بهم عليهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Күндөрдүн биринде пайгамбар сахабалары чогулуп мечитте Аллах Таалага мактап айтып, аларды ошол мусулман кылгандыгына жана мына ошол пайгамбарыбызды бизге пайгамбар кылып бергендигине мактоо, салават айтып олтурушкан кезде فسألهم صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم. Sahabalardan gelip peygamber surashti. Ne oldu? Niye çokulu olturasınlar deşti. فقالوا جلسنا نحمد الله على نعمة الهداية للإسلام وعلى أن امتن بك علينا يا رسول الله. Biz meçitte çoğulganыбыздын sebebi ya Resulallah, Allah Taala bizi imanlı kılıp, musulman kılıp jaratkandыгына жана sağa ümmet kılıp, seni bizge belek kılıp bergendigine rahmat aytıp, şükür keltirip oturabız deşti. إذن الصحابة علموا قدر فضل رسول الله وقدر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا بتلك النعمة التي امتن الله بهم عليها وسعدوا بتلك النعمة بل وجلسوا يتذكرون هذه النعمة ويحمدون الله تعالى عليها. Demek jogordagı okuyaga көңүл бура турган болсок, эмне үчүн мечитте чогулуп олтурасыңар десе, бизди ыймандуу кылгандыгына жана сага үммөт кылып сени бизге пайгамбар кылып бергендигине мактоо айтыш үчүн мечитке чогулуп олтурабыз деген сөздөн бизге белгилүү болду. Сахабалардын жалпысы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуулугун, урматын, кадыр баркын ордуна койгон, ошону билишкен. Мына ошонун далили катары керек болсо мечитте чогулуп алып, жамаат менен Аллах Таалага Кудайга шүгүр, Аллахым бизди Мухаммадка үммөт кылгандыгыңа, муну бизге пайгамбар кылып бергендигиңе деп пайгамбардын кадыр баркын билишкен. وكلما عظم في قلبك قدر ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أسرع للاستجابة لأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sen dagы пайгамбар дегер улуу деп ошол кадыр баркын билем десең, анда мына ошол дайым пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чакырган нерсеге жооп берүү. فهذه المحبة الباعث عليها طاعتك واتباعك لأوامر سيدنا رسول الله. كرر. هذه المحبة الدليل عليها أنك تلتزم بأوامر سيدنا رسول الله.
Sen дагы жүрөгүңдө мына ошол сахабалар сыяктуу пайгамбардын кадырын билем деп сүйөм дей турган болсоң, анда мына ошол сенин сүйүүңдүн белгиси, сен пайгамбардын буйруктарына баш ийесиң дейт. Айтып келген шариаттын ээрчийсиң дейт. وهذه المحبة إذا وجدت في قلب عبد مؤمن فإنها تنوره بنور سيدنا رسول الله. Кимдин жүрөгүндө мына ошол пайгамбарга болгон сүйүү болуп, ошол сүйүүнүн негизинен буйруктарына баш ийип ибадатта бекем боло турган болсо, бул адамдын жүрөгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нуру менен нурдантат. وإذا وجدت في قلب عبد مؤمن فإنها تنقذه من النار يوم القيامة. Кайсы бир пенденин жүрөгүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү боло турган болсо, мына ошол сүйүүнүн урматына пайда болгон нур эртең кыяматта тозоктон куткарат. إذا وجدت في قلب عبد مؤمن جعلته يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Кимдин жүрөгүндөгү сүйүүсү пайгамбарга болгон чын боло турган болсо, анда анын пайгамбарга болгон саламы, салаваты көбөйөт. يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде кыяматта мен шафаатыма эң татыктуулар булар мага көп салават айткандар дейт. ماذا لا نحب رسول الله ونجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Ne үчүн биз пайгамбарды сүйбөйбүз, пайгамбарга жакындабайбыз? Ал пайгамбар өзүнүн сөзүндө жеңилдеткиле динди ooрлотпогула, сүйүнчүлөгүлө, адамдарды коркутуп качырбагыла деп бизге жеңил дин менен келип атса. لماذا لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أصلح العلاقة بيننا وبين الناس وبيننا وبين الله تعالى. Эмне үчүн пайгамбарды сүйбөйбүз? Анткени сүйбөйбүз. Ал пайгамбар биз үчүн эмнелер гана кылбады? Биз менен бири-бирибиздин ортобузда мамилебизди оңдоду. Керек болсо, Аллах менен пенделердин ортосундагы мамилесин оңдоп кеткен пайгамбарды кантип сүйбөй кое алабыз? العلاقة بيننا وبين الله تعالى أصلحها لنا صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Пайгамбардын биз менен Аллахтын ортосунда мамилебизди оңдогондогусу бизди мына ошол мамилеге үндөп, ушундай кылсаңар Аллах силерди сүйөт, жакшы көрөт, мамилеңер Аллах менен бекемделет деп Аллах Таала силердин келбетиңерге, фигураңарга, түсүңөргө карабайт, балким ал силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалыңарга карайт деп бизди Аллах менен жакындаштын жолун көрсөттү. أنت تغسل وجهك في كل وضوء 3 مرات. Ар даарат алганыңарда жүзүңөрдү 3 жолдан жуасыңар. ثم بعدها عندما تأتي الصلاة الأخرى تغسل وجهك مرة أخرى 3 مرات. Бир намаз бүтүп, экинчи намаз келгенде дагы даарат алып, дагы 3 жолу жүзүңдү жуасың. إذن على أقل تقدير في اليوم أن تغسل الوجه 15 مرة. Эгер 5 вакыт намазга 5 жол даарат алып намаз окуй турган болсоң, анда сен бир күндүн ичинде жок дегенде 15 жолу жүзүңдү жууп атасың. ليظل الوجه في صورة طيبة. Ne үчүн күнүнө 15 жолу жүзүбүздү жууп атабыз? Жүзүбүздөгү кирлер кесин тазараак көрүнөлү деп. هذا الماء الذي يأتي على الوجه ينزل ويتساقط منه الذنوب والسيئات. Жүзүңө тийип, жүзүңдөн чачырап, жүзүңдөн ылдый түшкөн суулар менен бирге күнөөлөрүң да жуулуп, күйүлүп түшөт. فإذا كنت تصلح وجهك بالماء فأنت في حاجة أشد إلى أن تصلح قلبك. Эгер жүзүңдү оңдош үчүн сууга муктаж болгон болсоң, анда жүрөктү оңдош үчүн мындан да баалуу нерсеге муктажсың. وإصلاح القلب لا يكون إلا بالميزان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Жүздү тазалап, жүздү нурдантуу бул суу менен боло турган болсо, жүрөктү тазалооду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кабар берген. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Кудайдын астында эң жүрөгү тазалар, эң урматтуулар, сыйлуулар булар таквасы күчтүүлөр деген. Демек, жүрөктү оңдоо бул таквалык. والتقوى محلها القلب. Таквалыктын орду бул жүрөктө. هذا القلب إذا نظفته كل يوم واهتممت به نظفته من الصفات السيئة نظفته وجملته من الحقد والحسد والبغضاء والكراهية والتكاسل عن العبادة واتباع الشيطان فإن القلب يكون في أجمل صورة. Суу менен жүзүбүз кооз таза болгон сыяктуу,
Takvalıktın ordu bul жүрөктө экен. Жүрөктү таза кылыш үчүн адам баласы мына ошо көрө албастыктан, жалкоолуктан, жек көрүүдөн, бардык нерселерден арылыш керек. Качан гана ошол нерселерден арылганда биздин жүрөктөр көркүнө чыгат.